Мектепте эң жакшы деген бааларга окуп, бош убактысын текке кетирбей, өздүк көркөм чыгармачылык ыр-бий кружогуна катышкан Кыргызстандын 7 дубандагы өнөрлүү таланттуу балдардын бардыгы кереметтүү Ысык көл жээгине чогулушту. Мына ушундай таланттуу балдардын башын бириктирген Бийдин дагы дери бар фестивали старт алды. Балдар үчүн 3 маал ысык тамак, ошондой эле эң сонун көлдүн жээгиндеги эс алуу менен бирге алардын бош убактысын текке кетирбей спорттук оюндар дагы каралган. Оюн жакты. Оо чуркадык, эстафета болду кадимкидей эле. Ошо биринчи месте алганыбыз үчүн мына ушундай призерди алдык. Жүгүрдүм, обручтун ичинен кирип, топту обручтун ортосуна эметип, гол киргизип мындайча. Анан кайра эмеден обручтан чыгып, башка эмеге бересиң, эстафета. Могул кумдан чуркаган абдан эле кыйын экен. Фестивалдын башкы максаты таланттуу балдардын башын бириктирип, аларды достукка үндөө. Балдар ар кандай спорттук оюндарды ойноп, ден соолугун чыңдап эс алышты. Бири жүгүрүп топ салса, экинчиси аны улап, айтор оюн кызыктуу өтүп жатты. Биз Жаңы Абад областынын Токтогул районунан келдик. Таң шоола бий тобу. Быйыл экинчи жолу келип жатабыз. Бирок кыздарыбыздын арасында биринчи жолу да келип аткан кыздарыбыз бар. Көңүлдүү эс алып жатабыз. Ал эми бий тобубуздун уюшканына 9-жыл, быйыл 9-жыл. Бизге кыздарыбызга, окуучуларыбызга жакканы башка жактан дагы кыздар менен, балдар менен достошуп дегендей, алар менен пикир алышып, кызыктуу өтүп жатат. Биз ошо рахмат айтат элек Сейтек борборуна. Талаш шаарындагы Баластан билим берүү борборунан келген балдар спорттук оюндарга активдүү катышып жатышты. Алар өздөрүнүн ыкчамдыгын көрсөтүп, оюндун биринчи турунда эле жеңишке жетишти. Биз 4 упай алдык. Эң биринчи келдик, экинчисинде да экинчи келдик, жана 4 упай алдык. Ал эми балдар спорттук оюндар менен машыгып жатышса, Аксыдан келген таланттуу балдар көлдүн жээгиндеги кумдан чейип жасап, эс алуучулардын көңүлүн өзгөчө бурушту. Жерде биз Султан Сулеймандын гаремин курдук. Бул жерде кире бериши. А бул жак Султан Сулеймандын гареми. Тетил пирамида. Бул атайын статуя катары эле кылынган пирамида Султан Сулеймандыкы. И вот это жандагысы бул бардык байлыктарын сактоочу жай. А бул жерде бунун кулдары жана кыздар жашашат турган жер. Спорт менен дос болсоң, ден соолугуң чың болот дешет. Балдардын бош убактысын текке кетирбей, таланттуу балдарды спортко тартып, алар үчүн таттуу белектерди уюштурган фестивалдын сапары байсалдуу болсун. Айбек Асанбекұлы, Азиз Абдылдаев, Айбек Мамараимов, Кутмантан көрсөтүүсү.